Мугалим менен молдонун статусу аябай түшүп калган да. Мугалим менен молдонун статусун көтөрүш керек өдүч. Мына мисалы үчүн азыр коомчулук мамлекет дагы молдонун статусун көтөрүш керек. И коомчулук да түшүнүш керек да. Мисалы үчүн айылдарда молдонун баягы эми молдо өтө чоң вазифаны аткарып атат да. Ал агартуучу, чыныгы агартуучу молдо, уюштуруучу молдо. Руханий жактан өлүп калса да ошол уюштурат, үйлөнсө да ошо, төрөлсө да ошо уюштурат. Тиги дүйнөгө барганда эң эмес бардыгы жана мен ярый атеисттер дагы ошо өзүнө эмени баягы жаназа окуганды каалап атышпайбы. Ошон үчүн молдонун статусун көтөрүп, айылдагылар мына молдого кой, бул молдонун статусун көтөрүшүбүз керек экен, ага социалдык жактан көмөк кылып, ошонун зарплатасын өзүбүз чечели, ошонун социалдык проблемаларын баарын чечели деп молдонун статусун көтөрүп, ошол айыл өкмөтүнүн мындай тарбиялык иштери боюнча кеңешчиси болуп. Туура мен айтам, оңдоп койсоң, мамлекеттик кесип катары статус берсе да, мисалы үчүн. Дарыгер дегендей эле, трудовой книжкасына, эмгек китепчесине молдо. Эң туура. Анткени жанагы биз теологдор 800 теолог даярдап. Керек болсо разряддарын коюп койсок. Мынончончу разрядта категорияда. Теолог жанагы Ошто 800 теолог бүтүп атпайбы, 800. Ошонун бирөө дагы айылдарга барып имам болуп иштеген жок да. Вот ошолор барып имам болуп иштеш керек да айылдардачы. Алар заманбап имамдар да. Азыр светтик илимди да, информатиканы да билет, дипломатияны да билет, баардык нерселердин баарын билет. Азыркы заманбап молдолор болуш керек. Биз ошол жаңы Түркияга барганда көрдүк да. Ошол мамлекеттен бюджеттен акча бөлүнөт экен имамдарга, ошол имам болуп иштегендергечи. Болгондо дагы 3-чү орунда ошолорго берилет экен. Эң көп ошол аскер, жаңылышпасам аскер, андан кийин окуу бөлүмү, анан вакыт диянатка берилет экен да. Анан ошого жараша айлыктары да жакшы экен. Имам хатиптер райондо казыятта иштеген имамдардын айлыктары да жакшы экен да. Эгерде бизде да ошондой болуп, келечекте ошондой боло турган болсо, жана сиз айткандай канчалаган биздин мамлекетибизге да көп пайдасын берет да. Татарстанда дагы ошол окуу жайында Российский исламский университет да. Ошолордун ректору менен жолугушканыбызда аларда дагы айтты, бизден бүтүргөн студент дейт, бүтүп чыгышы менен анын иш орду даяр дейт. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.